Өзгөн районунун тургуну Таштамир Ава Муслимов быйыл 1 гектар жерге күрүч эккен. Айтымында быйыл аймакта сууга суу тартыштыгы болгон жок. Жылда 1 гектар жеринен 5 тонна шалы алса, быйыл жылдагыдан 1 кыйла мол болду. Күрүчтүн баасы да быйыл жылдагыдан кымбатыраак. Жылда эле дыйканчылык менен алек айыл чарбасы ушул. Анан гектар, например, мисалы үчүн 1 гектар жерден жакшы болгон жылдары 8 тоннага чейин шал алабыз, шалдай күрүч боло элеги. Анан андай болбой калган болсо, гектарынан 6 тонна болуп калат. 7 тонна болуп калат. Анан эми негизинен быйыл жалпысынан жаан чачын, жамгыр болду, бир аз аба пас болду, жакшы болбой калат деп ойлодук эле, бирок жакшы болду. Жылда караганда быйыл жалпы эле бардык дыйканчылыктар жакшы. Талаларына, накадар эктик жүгөрлөр, алар деле жакшы, шалы да жакшы, быйыл Кудайга шүгүр. Күрүчтүн мекени болгон Өзгөндө быйыл 3000 гектардай жерге шал эгилген. Адистер дыйкандарга түшүмдүүлүгү жогору үрөнүн сортун сунуштап, түшүмдүүлүктүн сапаты жогорулаган. Күрүч эле эмес, быйыл бардык эгиндин түшүмү мол болуп, дыйкандарды кубантты. Бир 25тен ашуураак комбайн иш алып барууда Орус жүйнө боюнча. Где-то орточо түшүмдүүлүк бүгүнкү күндө 35-40 центнерден туура келип атат. Жалпы аянттын бир 65% бүгүнкү аяктап алды. Ошондо жалпы районубузда 3177 гектар жер аянт эгилсе, где-то 38 центнерден түшүм алсак, бул жалпы бир 12.000 тоннадай шал алабыз. Ошол шалыдан бир 60% күрүч түшөт. Бул где-то 7000 тоннадай шал түшөт. Быйылкы түшүмдүн мол болушу сууга суунунда кенен болгондугуна байланыштуу дешет адистер. Өзгөн суу чарба башкармалыгынын карамагында 21 канал бар. Андан жалпы 16.000 гектар эгин талааларына сууга суу жетет. Жыл башында жазгы вегетациялык иштерге даярдык толугу менен бүткөн менен жаратылыш кырсыктарынан улам айрым тилкелерди кайра тазалоого туура келген. Калыбына келтирүү иштери убагында жүргүзүлүп, дыйкандар жетиштүү суу ала алышты. Эми быйылкы жылы өзүңүздөргө белгилүү кыйынчылыктар болду. Болгон жок. Жамгыр көп жаады. Сел болду. Жамгыр жааган убактарда бардык каналдардан суулар ташталып атты. Ал эми анча-мынчада катуу жааган мезгилдерде сел жүрүп, каналдарыбыздын 3-4 каналыбызды сел басып калган убактар болду. Бирок өз убагында ошол каналдарды калыбына келтирип, дыйкандарды сууга суу менен камсыз кылууга аракет кылып, дыйкандарды сууга суу менен камсыз кылып келдик. Эми мына сугат мезгили аяктап, дыйкандар өздөрүнүн эккен эгиндерин, түшүмдөрүн жыйноодо. Өзгөн суу чарба башкармалыгына быйыл сугат мезгилине карата оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө 11 миллион сом бөлүнгөн. Тилекке каршы быйылкы сел кырсыгынан сугат каналдары жабыркап, кошумча дагы 2 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.